Бекболот Таш көмүр шаарынын тургуну. Ал эки досу менен бирге жол четине чырактарды орнотууга ыктыярдуу жардам көрсөтүүдө. Эртең менен саат 10-дордо чалышты, акелер келип, ушундай фото эле кишине жардам керек дегенден келдик, сразу эле келип баштадык. Ошо азыр уже бүтөйүнө калдык, бүтүп деле калдык уже почти. Даярдап. Бул жакта акелер коюшса, ушу менен бүттү. Биз дагы коебуз буюрса. Ушуну акелерден көбөйөрүн. Жарыктандырууну Мирбек аттуу эки жигит колго алган. Мындагы иштерди уюштуруп жаткан Кенжебек Сыдыков алар эч кандай бизнеси жок, карапайым эле адамдар экенин белгилейт. Ошол Мирбек аттуу эки жигитибиз өздөрүнүн каражатынан демөөрчүлүк кылып ушуну 3 көчөбүздү жарыктандырып, заманбаптыңкы жарыктар менен ондагы коюп атат. Бүт өзүнүн чөнтөгүнүн каражатынан алышты. Кадимки эле эл арасында жүргөн балдар, жөнөкөй эле балдар, андай деле бизнесмен эмес. Жөн эле мындай элге кызмат кылып, кичине элге бир пайдалуу жумуш кылып коелу деген эле максатта. Турктун Клаус деген фирмасынын түнкү жарыктары сапаты жакшы, булардын 1 жыл гарантиясы менен болот. Орнотуу жумуштарына жергиликтүүлөр жардам бергендиктен жол чырактарды алууга көп деле каражат кеткен эмес. Болжолду 70 000 сомдук жабдыктар алынган. Жаштардын мындай аракетин жашоочулар, өзгөчө улгайган адамдар кубануу менен кабыл алды. Азыр эми мына жаштар бир жагы иш жок. Азыр көчөдө түнкү саат 2-3 мастар жүрөт. Жашырбай айтып коеюн. Анан биз окшогон кары картаңдар чыкса окус каратеге алып жүрсө биз алуубуз эмне кетет. Ошон үчүн мына жарык кылып койдуңар. Ким урганын эч болсо көзүбүз көрүп калат да, ушу жаңы түшүп кетип атканда баланчы уруп кетти деп. Мына рахмат каалайындар. Таш көмүр шаарында 43 000ден ашуун калк жашайт. Кезинде өндүрүстүк шаар болгон Таш көмүрдө учурда өндүрүштүк ишканалар, көмүр кендери жок. Бюджети чаккан шаарда жергиликтүүлөрдүн, анын ичинде өзгөчө жаштардын салымы менен бир топ социалдык көйгөйлөр чечилип келет. Кабылбек Өчкөнбайұлы, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.